Ашырбек Мойдунович, мен сіздің көңіліңізді коопсуздук шаар проектісіге бұрғым келетті. Мына 4 жыл болып қалды şu проекттің башылады дегеннечи. Бирок бүгүнкү чейин эч кандай жумуштар жок. Өткөндө өкмөттөн сурасак айтат, бул сот процесс жүрүп атат, сот кантип чечкенде ошондо карайбыз дейт. Туура, бирок соттор бүгүнкү күнгө чейин чечпеди, балким дагы 1 жыл 2 жыл чечпей жүрүшү мүмкүн да. Анан жакында угуп калдык, şu мэрияларга өткөзүп бердик деп атат да. Мен айтат элем, бул жерде камераны эле орнотуп койсок жолдорго, бул иш жүрүп кетпейт. Себеби дегенде бүгүнкү күндө бизде мыйзам боюнча же өкмөт токтом чыгарган экен. Азыр машина сатып алган киши айдоочу күбөлүк эле болсо болду. Ал кимдин атында болсо деле айдап жүргөнгө шарт түзүп калыптыр. Эртең камераларды биз орноткондон кийин дагы бул иш жүрүшпөйт. Себеби дегенде бүгүнкү уна сатып алган киши өзүнө машинаны каттатпай жатат. Ошондуктан могу каттоо кызматы эмне үчүн ушул 4 жылдан бери ушул маселени көтөрбөй жатат? Ким машинаны унаны сатып алган болсо, өзүнө каттатыш керек ал. Ошондо ушул проблемалар чечилет. Мен айтып кетейин, мына МВД бүгүнкү күндө бир камераны орноткон. Бул Бишкек Сокулук жолундагы жанагы авторынктын, автобазардын тушунда. Ушул жерде бүгүнкү күндө баштап иштеп, жакшы иштеп атты эле. Азыркы күндө ал камерада токтоп калды. Себеби түзүлгөн протоколдору бүгүн акча түшпөй жатат. Ушул боюнча жарандар кайрылышып атат. Биз сатып берген унага дейт. Бүгүнкү күндө ошол менин атымда эле болчу дейт. Мага штрафтар келип атат дейт. Мен эмне үчүн мен акчаны мен төлөмөй келем? Менин машинам жок болсо дейт бүгүнкү күндө дейт. Ошондуктан биз азыр каттоо кызматына тапшырма беребизби? Ушул иштердин алдында иш алып барыш керек бүгүнкү күндө. Анан эми Ашырбек Мойдунович боюнча азыр көптөгөн маселелер айтылып кетти. Ашырбек Мойдунович биздин айткан сөздөрдү жеткизип атат, урматтуу депутаттар. Бирок ал жактан берилген министрлердин жообуна бул киши жооп тартпаш керек да, жоопкерчилик бербеш керек. Ошондуктан биз ушул маселени караганда ар бир министрликти чакырып туруп, ушул жерде берген жоопторун ар бир министрге айтышыбыз керек, урматтуу депутаттар. Ошондуктан Нурбек Карыевич, кийинки күн тартибине киргизип атасыз, кийинки жумага. Ушул маселеде ошо толук министрлерди чакырыңыз бул жакачы.